9-нчы сабак кыргыз тилин үйрөнөбүз. Тема: үй жаныбарлары. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга жагымдуу маанай, жугумдуу жагдай каалоо менен бүгүнкү 9-нчы сабагыбызды кыргыз тилин үйрөнүү максатында баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема үй жаныбарлары. Анда эмесе сүрөттөгү үй жаныбарларына көңүл бурабыз. Корова — уй, коза — эчки, лошадь — жылкы, овса — кой, собака — ит, кошка — мышык. Сөздөрдү дагы бир жолу кайталайбыз. Уй, эчки, жылкы, кой, ит, мышык. Үй жаныбарларына кайсылар кирет? Уй, эчки, жылкы, кой, ит, мышык. Жылкынын сүтүнөн эмне жасалат? Кымыз. Уй, кой, эчки адамга эмне берет? Сүт берет. Эмне үйдү кайтарат? Ит үйдү кайтарат. Жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Кымыз, кымыз, сүт, молоко, ит, собака. Мына ошентип силер менен 9-нчы сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Салам.